Абанын булгануусунун 40% Бишкек шаарына туура келип, ага негизинен жылуулук электр борборунан чыккан изи менен миллиондогон автоунаалардын түтүнү себеп болууда. Бул туурасында бүгүн парламенттеги Кыргызстан фракциясынын жыйынында Экотехинспекция агенттигинин адистери билдиришти. Айтымдарында күз-кыш мезгилдеринде абанын булганышы нормадан бир канча эсеге ашып, натыйжада адамдардын ден соолугуна зыян келип, түрдүү ооруларды козгоп жатат. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы Бишкек жана Ош шаарларынын экологиялык абалы абаны булганышын талкуулашты. Ага эки каланын тең мэрлери чакырылганы менен келишкен жок. Бирок депутаттардын суроолоруна орун басарлары жооп берди. Адистердин айтымында абанын булгануусунун дээрлик 40% Бишкек шаарына туура келсе, анын басымдуусу жылуулук электр борборунан бөлүнүп чыгат. Ошондой эле жаңы конуштардагы жеке мончолордун иштеши дагы көйгөй жаратып, экологияга олуттуу зыян келтирүүдө. Маселен, жеп кыш күз жылытуу мезгилинде 1 миллион тонна көмүр керек дейт. Ал эми 1 килограмм көмүрдөн 80%га чейинки уулуу заттар бөлүнүп чыгат. Мындан улам эксперттер жарандарды газ колдонууга чакырып келишет. Бишкекти курчап турган 47 турак жай массиви болсо, бери дегенде 60 миңден ашык жеке турак жай үйлөрү катталып турат да. Эгер орточо эсеп менен эле эсептесек, башка жылытуу системаларын эске алганда 60 миң турак жай жок дегенде бир отопительный сезондо бир 3 тоннадан көмүр жакты десек эле, ошондо бир отопительный сезондо 180 миң тонна көмүр ошондон чыккан зыяндуу заттар Бишкек шаарыбыздын абасына зыяндуу таасирин тийгизип келет. Biz көмүрдү токтото албайбыз, биринчиденчи. Анын үчүн бизде экономический чынемде көтөрүлүш болуш керек мамлекеттечи. Биздин шаардын тегерегиндеги айылдардын баары тең көмүр менен жагылып турат, газ жок. Бүт көмүр. Ушун үчүн аларга анда газды өткөзүп атканда ушуларга дагы бир чоң проект кылып туруп, ушул ар бир үйгө киргендей кылып, ушул газ жагынан жардам берип, дотационный кылып киргизсек, ушунда биз ушундан арыйбыз, а так алардан кетире албайбыз. Биз кантип көмүр менен жакпа дейбиз, тоң өлмөк беле алар. Туурабы? Көмүрдүн изинен зыяндуу заттар бөлүнүп чыгып, ал бир гана абаны булгабастан адамдардын ден соолугуна залакасын тийгизип, рак илдетин дагы пайда кылат. Дем алуу органдары, аллергический ринит, бронхиальная астма, тери, подкожный клетчатка, ошол биринчи негизде таасир эте турган бул экология. Анан кийин бул жерде онкологический патологияга да таасир кылат. Мэриядан билдиргендей, Борбор калаадагы 47 жаңы конуштун болгону 17си гана көгүлтүр отко өткөн. Калгандары баасы кымбат деген таризде баш тартып келет. Ошону менен катар эле ар бир райондо жок эле дегенде 400-500гө чукул мончолор иштеп, абанын кескин булганышына алып келүүдө. Ошол мончонун баары көмүр, ар кандай өндүрүштүк таштандыларды, резина, жанакы чейни отходдорду жагып, бул Бишкектин булгануусуна өтө чоң зыян келтирип атышат. Мындан тышкары экологиянын бузулушунун эң чоң көйгөйлөрүнүн бири Бишкек шаарындагы автоунаалардын көбөйүшү дагы болууда. Айрым маалыматтарга ылайык, унаалардын саны 1,5 миллионго чукулдаса, алардын басымдуусу сапаты төмөн майларды колдонушат. Мындан улам экологдор айдоочуларды электромобилдерге өтүп, жана машиналарын газдаштыруу зарыл дешет. Мына өкмөт жакшы шакка барды, электромобилдерди ошол киргизип атканда пошлинадан баардыгынан бошотту. Мен ойлойт элем, ошол эле мезгилде ошо электромобилдерге транспорт салыгын дагы алып салыш керек. Ошондо көбүрөөк алып кирип баштайт болуш керек деген ойдомун. Ошол газга өткөн машиналарга жеңилдиктерди бериш керек. Ал эми көмүр менен иштеп аткан үйлөргө, көмүр менен иштеп аткан ишканаларга экологиялык төлөмдөрдү киргизиш керек. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясы бул көйгөйдү коомдук транспорттордун санын көбөйтүү, айрыкча газ менен жүрүүчү автобустарды линияга чыгаруу менен чечүүгө болоорун айтышууда. Анткени учурда эл ташыган 1000ден ашык маршруттук таксилердин басымдуусу дизель менен жүрөт. Мына Кытайдан жакында эле тендер өттү, 60 автобус келатат. Бул автобустардын баары газ менен жүргөн автобустар. Кудай буюрса дагы бир жакында лизингке дагы ушундай автобустар жыл сайын алганга уланта бермекчибиз. Бара барып отуруп, мына шаардык автотранспорттун баарын газга өткөрүп,
борбордогу жанакы өтө зыяндуу заттарды ыргытып аткан эски маршруткалардын баарын акырын шаардан алалы деп атабыз. Белгилей кетсек, жакынкы күндөрү Бишкек шаарына газ менен жүрүүчү автобустарды алып келүү пландалууда. Бирок айрым депутаттар Кыргызстан газды сырттан сатып алгандыктан көгүлтүр от менен жүргөн автобустун ордуна электр энергиясын колдонгон троллейбустардын санын көбөйтүү экономикалык жактан пайдалуу боло турганын айтышууда. Анархан Алтымышев, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.